Assalamu alaikum. Кандайсыңар? Менин катталуучуларым, денсаулыктар жакшыбы, маанайлар жакшыбы? Иштер жакшыбы? Бүгүн 30 октябрь. Бош. О. Пробка. Эки жакта тең. О, караңыздарчы. Эки жакта тең пробка. Мурда могу жагы бошураак болчу эле да? Нар жагында пробка, ал бул жагда да пробка. Машина аябай көп, шаарга аябай көп кирип атат машиначы. Мен жөө кетип атам. Жөө баскан жакшы, ушундай дачы. Ушундай да жөө баскан жакшы. Бул кичинекей көчө, Алай көчөсү. Бул деле пробка. Бул деле пробка. Машина көп. Эстакада жагандай этажный көпүрлөр салыш үчүн аябай чоң акча керек агачы. Бюджет аябай чоң болуш керек. Агачы. Азыр жөө баскан жакшы болуп атат да, караңыздар мына. Мен жөө кетип атам. Мага жөө баскан азыр, мисалы үчүн мен азыр автобуска чыкканда турмак да тиги жакта. Жөө баскан жакшы болуп атат азырчы. Айрыкча шу шаардын борбордук бөлүгүндө жөө баскан жакшыраак болуп атат чындыгында. Анан эми узак жакка чыкканда машина керек болот. 100 сом дейт. Ушундай достор. Комментарий жазып коюңуздар, подписка кылып коюңуздар, көрүп аткандар. Подписаться баскычын басып коюңуздар. Ошко bir күндө мен билишимче bir 50 миңдей машина кирип чыгат да Ошкочу. 50 миңдей машина кирип чыгат сырттан. 50 миңдей машина келет Ошко. Кары 50 миңдей машина чыгып кетет. Ушундай достор. Тынч болгула, ийгилик болсун. Аман болгула. Тыгынды жоюн сунуштары болсо айткыла. Кимде кандай сунуштар бар? Авто тыгынды жоюш үчүнчү. Кимде кандай сунуштар бар? Авто тыгынды жоюш үчүн кандай кылса болот? Менде бир ой бар. Шаардын борбордук бөлүгүнөн адамдар көп баруу үчүн университет, базар, ушуларды четке чыгарыш керек. Шаардын четинен микрорайондорду куруш керек. Ошол жактарга ошондой эле ишканаларды ошол жактарга да ачыш керек. Ошондо бир аз жеңилдет. Анан Европадагы метод бар, ал бизге азырча эл кабыл алабы жокпу? Машинага шаарга акча төлөп кирет. Эгер машина менен кире турган болсо, шаарга ошо машинасына акча төлөп кирет. Болсо шаардын четине машинаны токтотот, ал жакта чоң стоянкалар болот, жана шаардын ичинде коомдук транспорт менен жүрөт. Мисалы үчүн Лондондо мен уккам ушинтип эмени чечкен да, тыгынды ушундай кылып чечкен. Атак Лондондо билесиздер, 8 миллион адам бар. Көчөлөр боп-бош, жана эки этаждуу автобустар гана жүрөт. Алар ошо шаардын четине коет, шаардын ичине кириш үчүн аябай көп акча төлөйт машинагачы. Башка жолдорун алар пайдаланып көргөн, бирок ийгиликсиз болгон да. Ошол жол гана акыры өзүн актаган. Сиздерде кандай сунуштар бар? Сунуштарыңарды жазып койгула.